Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Агайдын жетекчиге жеке талап китебинен номер 18 сабак Петр Бердин император, мамлекет башчы, жетекчилик өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат аласыздар. Алысты көрө билип масштабдуу ой жүгүртүүсү, өзүнүн жеке тайманбастыгы, ишмердүүлүгү, чечкиндүүлүгү, ошондой эле лидерлиги менен башкаларды шыктандырып башкара билүүсү менен өзгөчөлөнүп турат. Чет өлкөлөрдүн башка жактын тажрыйбасын окуп, көрүп, таанышып үйрөнүүгө даярдыгы. Анын мөөрүнүн печатынын астында "Мен түбөлүктүү окуучумун, түбөлүктүү мугалимди издеймин" деген жазуусу болгон. Анын жетекчилик өзгөчөлүктөрүнүн дагы бири стандарттуу эмес ой жүгүртүүсү, баштаган ишти акырына чыгаруусу, жаңыланууга, өзгөрүүгө, коомду, мамлекетти өзгөртүүгө даярдыгы жана чечкиндүүлүгү. Бүт мамлекетти башкарууну кайра түзүп реформалоосу, өнүгүүгө тоскоол болуучу эски көз караш, адат, традицияларды чечкиндүүлүк менен өзгөртүүсү. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Петр Бердин мамлекеттик ишмердүүлүгү, башкаруучулук жөндөмү менен Россияда саясий, экономикалык, социалдык, маданий реформалар жүргүзүлгөн. Армия жаңы эреже менен түзүлүп, күчтүү аскер деңиз флоту түптөлгөн. Финансылык реформа, өнөр жайы, ички жана тышкы соодасы өстүрүлгөн. Ошондой эле ал илим билимди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берген. Жаңы жерлер өздөштүрүлгөн. 4 деңизге жол ачылган: Балтика, Азов, Каспий жана Кара деңизге. Дүйнөлүк соода-экономикалык байланышка кеңири чыга баштаган. Эл аралык мамилелерде Россия таасирдүү мамлекет, империяга айланып, Петр Биринчиге 1721 жылы император титулу берилген. Мамлекеттин жаңы борбору Санкт-Петербург курулуп, борбор көчүрүлгөн. Мына ушул жана башка тарыхый кызматтары үчүн аны Атамекендин атасы деп аташкан. Урматтуу угармандар, сиздер жетекчиге жеке талап китебиндеги 35-36 беттердеги Петр Биринчинин ишмердүүлүгү, лидерлик сапаттары тууралуу тааныша алдыңыздар. Өзүңүздөр дагы китептен кененирээк окуп чыгууга чакырам. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.